Эмне үчүн кээде лит арзандайт, кээде кымбаттайт. Азыр ушул тема боюнча сөз кылабыз кыздар. Литтин арзандаганы эмне үчүн, кымбаттаганы кандай учурда кымбат болот? Эмне үчүн кээде лит арзан болот? Анткени алгоритм эң туура аудиторияны табат. Ошондо лит арзан болот. Эң алгачкы күндөрү билесиздер, таргет кетиргенде жакшы болот, Ахват жакшы болот, лид жакшы келет. Мындай учурда эң биринчи таргет жылуу аудиторияга таргетти көрсөтөт. Максимально ошол аудитория сиздин продуктуңузга кызыккан аудитория болот. Ошон үчүн дагы лид арзан болот. Эмне үчүн кээде кымбат болот дей турган болсок, анткени ал жаңы аудиторияга тест кылат. 1-2 күн кымбат болушу мүмкүн, андан кийин кайра түшөт, арзандайт. Эгер түшпөсө, демек тесттен өтпөй калган болот сиздин рекламаңыз, Кээде убакыт өткөн сайын биздин жыйынтыктар начарлайт. Бул нерсеге 4 нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, сиздин оффер тар эле аудиторияга багытталып калган болушу мүмкүн. Мисалы, 7 миллион калктын арасынан бир аз эле адамга, бир 1000дей адамга багытталып калган болушу мүмкүн. Ал адамдардын бар эле телефондо онлайн отурбайт. Алардын бирөөсү жумушта болушу мүмкүн, бирөөсү башка жерде, тойдо, ашта, башка жерде болушу мүмкүн, конокто болушу мүмкүн. Ошол учурда эмне тар аудитория жакшы натыйжа бербей калат. Анан бюджетти өтө чоң койгон болушуңуз мүмкүн. Бир нерсеге багытып бюджет койгондо, мисалы, бир эле оффер менен бир чоң бюджет коюп коюу бул туура эмес. Креативдер жетишсиз болушу мүмкүн, креатив сизде саны аз болушу мүмкүн. Ошонун негизинде дагы эмне болот? Бизде натыйжа начарлайт. Анан өтө тар аудитория тандаган болушуңуз мүмкүн. Мисалы, интерес менен аудитория тандаган учурларыңызда сиздеги жыйынтык начарлайт. Кандай чечим кылсак болот мындай учурда, Офферди кеңири жазыш керек. Көп аудиторияга багытталган оффер жазышыбыз керек. Офферибиз тар аудиторияга негизделген боло турган болсо, анын форматын, сөздөрүн өзгөртүп, креативдердин санын көбөйтүшүбүз керек. Бир топко же бир креативке өтө аз бюджет бөлүп койгон учурда. Мисалы, бизде компания бар, анын группа бар, анан бул жерде объявление бар. Караңыздар да, ошол жерде караңыздар, сиздерде мисалы топко бөлүп жатканда креативтерге $2, $5 бөлүнүш керек. Бир креативке бюджет. Анан жылуу аудиторияны исключение кылышыбыз керек. Бул аудиторияны кантип исключение кылабыз, аны практика бөлүмүндө сабактарды атайын тартып жүктөп беремин. Андан кийин кандай учурда бизде натыйжа начарлайт жана анын чечимдерин кандай кылышыбыз керек, Аудитория мүмкүн болушунча кең тандаш керек. Биз узкий аудиторияга эмес, широкий аудиторияга таргет беришибиз керек. Биздин аудиториябызды мета дедик, Биздин аудиториябызды нейросет өзү кимге көрсөтүүнү өзү чечип берет, кыздар. Анан окшош аудиторияны, мисалы 1-3%, 3-7% лал аудиторияга таргет жасашыбыз керек. Ошондой эле, эгер интерес тандай турган болсок дагы ал 2-3 гана кызыгуудан ашпашы керек, кыздар. Мына ушул учурда биздин таргетибиз арзандаганы дагы, кымбаттаганы дагы мына ушул нерселер себеп боло алат экен, кыздар. Эми караңыздар, таргет канчалык узак иштесе, ошончолук жакшы натыйжа берет. Таргет канчалык узак иштесе, обучение болот, обучение күн сайын обучение болот дагы. Мындай эленип отуруп, эң жакшы иштеген аудиторияга, эң жакшы натыйжа берген кардарларга, лидтерге биздин рекламабыз көрсөтүлөт жана ошол жактан биз сатуучу, потенциальный, платежеспособный аудиторияга биздин рекламабыз көрүнөт жана ошол жерден биз жакшы натыйжаларды ала алабыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.